Салам достор, мен бүгүн абдан сүйүнүп турам. Ушул күн дагы келерине күткөнбүз аябай. Адахан Мадымаров суракка чакырылып, Баткендеги жер боюнча сурак берип атканын күткөнбүз. Каркыра боюнча, Өзөңгү куш боюнча дагы сурак берсин талап кылабыз. Ошол спикер болуп турган убагында күчкө салып өткөрүп жиберген ал. Ошол менен бирге эле Адахан Кимсенбаевич турган жеринен калп айтаарын азыр сиздерге моюнуна коюп берем. Жалган айтсам, комментарийга жазыңыздар. Бүгүн эле, азыр эле сурактан чыгып, интервью берип атат. Мен дейт, ал протоколго кол койгом, бирок ал протокол жараксыз, жада калса президентибиз аны моюнга алып атат деп атат да. Бирок негизги иш ал протокол жарактуу жараксыз эмес, алга ким уруксат берди ал протоколго кол койгон деген ошол негиз болуп атат. Экинчиден, кайра эле ошол эле моментте 1 мүнөт өтпөй эле кайра Адахан Мадымаров айтып атат. Ошол протоколдун негизинде дейт, биз ошол 4 көчөнү алганыбыз туура болгон деп атат да. Себеп дегенде ал жерге тажиктер пост коюшуп, кыргыздарды өткөрбөй жаткан. Ошон үчүн биз ошол протоколго кол койгонбуз деп айтып атат. Эми карап тургула. Мындан 2 мүнөт мурун ал протокол күчкө ээ эмес деп туруп, кайра эле 2 мүнөт өткөндөн кийин ошол протоколдун негизинде биз ал жерлерди 49 жылга арендага алганбыз деп атпайбы? Значит, ал протоколдор күчүнө ээ болгондуктан тажик тарап 49 жылга макул силерге бердик деп ошол протоколдун негизинде иш жүргүзүшүп жатат. Туугандар, мындай ойлонгула. Ойлонсоңуздар жетет. Мындай турган жеринен калп айтып атат. Ошондуктан калп айтпай, өзүнө өзү мындай карама каршы келбей конкретный жооп берсин Адахан Мадымаров. Экинчиден, пандемия учурунда дагы бул дүйнөлүк кандай бул оюн, дүйнөлүк саясий оюндар болуп атат. Буга көп ишенбеш керек. Коронавирус бар, бирок Кыргызстанда жок деп баягы элдерди баш ийбөөлүккө дагы чакырган. Ошону дагы канчалык адамдарга мындай зыянын келтирди. Ошону дагы карап коюшсун. Камчыке. Ошону дагы айтып койгула.